Саламатсыздарбы? Биз бүгүн өлкөдө коррупцияга каршы аракеттер боюнча бир чакан маек кылганы турабыз. Ал үчүн биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин улук консультанты Замир Айылшиев менен болмокчу. Саламатсызбы, Замир мырза? Убакыт бөлүп бизге маек курууга келип бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүн ошо өлкөдө жүрүп жаткан коррупцияга каршы аракеттер, бир катар мына жеке тараптарга өтүп кеткен, мыйзамсыз өтүп кеткен жерлер, мүлктөр мамлекетке кайтарылып атат. Анан ушул багыттагы ишмердүүлүк боюнча сизден сурагыбыз келип турат. Сиз билгендей эле президенттин атайын жарлыгы менен президенттин алдында антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлгөн. Бул ишкердик түзүлгөнүнө канча убакыт болду? Анан сиздер аткарып аткан негизги иштерге токтолсоңуз. Саламатчылык, бүгүнкү күндө туура айтып атасыз. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич 2021 жылдын 8-июлунда номер 293 жарлыктын алкагында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешин өзү түптөгөн. Бул президенттин өзүнүн жеке демилгесинин алкагында түптөлдү. Бүгүнкү күндө биздин президентке караштуу кеңештин төрагасы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте коррупцияны алдын алуу багытында иштерди алып барабыз. Республика боюнча биз 3 багытта иш алып барабыз: мониторинг, анализ жана баалоо. Ошонун алкагында мамлекетте көйгөйлүү бир топ маселелерди анализдеп чыктык. Аналитика ошонун алкагында чыккан жыйынтыктын баардыгын ошо президенттин өзүнө отчет катарында беребиз. Анан ошонун жыйынтыгынын негизинде анан тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырма берилип, ошо тапшырманын алкагында иштер жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө өзүңөр билгендей коррупция менен күрөшүү, айыгышкан күрөшүү болуп жатат. Себеби дегенде буга чейин бир топ мамлекеттик кызматкерлер, атка минерлердин баардыгы тең ошол Акаевдин доорунан бери бир топ жерлерди приватизация кылып алган. Бул мыйзамсыз да. Ошо байланыштуу баардык ошо мыйзамсыз алынган жерлердин баардыгы тең мамлекеттин үлүшүнө, мүлкүнө айланып алынып жатат. Бул нерсе элдин баарына жагып жатат. Анан ошондой эле бир топ дагы көйгөйлөрдүн үстүндө иштеп атабыз. Алар да бир чечилип калды. Эми маектин жүрүшүндө буюрса айтып берем. Сиз айтып өтпөдүңүз, ушул коррупцияга каршы аракеттерге бир жардам кылып атабыз президентке деп. Анан сиз өзүңүз аралашып, ушул эмнени байкай алдыңыз? Өлкөдө ошо коррупцияга кайсыл тармактарда көбүрөөк коррупцияга аракеттер ыктымалдуулугу байкалды? Бүгүнкү күндө мына өзүңөр билгендей, буга чейин карага карганын көзүн чукпайт деп көпчүлүк мамлекеттик даражалуу кызматтарда эмгектенген чиновниктер өздөрү бири-бирине эле колдоо көргөзүп, өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп келишкен да. Анан Жапаровдун келишинин негизинде мамлекетте коррупция менен күрөшүү аябай мындай аяосуз күрөш башталды. Мен бир тармакты айта албайм, бир гана тармакты. Көп тармакта коррупцияга белчесинен баткан экен да. Анан ошого байланыштуу элдерде көп нааразычылык болгон экен да. Мисалы, бүгүнкү күнгө чейин 3 төңкөрүш болду. Анткени ал төңкөрүштөр жөн келген жок, калк айтса калп айтпайт, элдин көйгөйлөрү толуп кеткенин негизинде чыккан. Эмне үчүн чыкты деп карап көрсөк, анализ кылып көрсөк, айыл өкмөттөн баштап акимдерге чейин, акимдерден губернаторлор, министрликтердин, мамлекеттик институттардын кээ бир институттар толук кандуу өзүнүн ишин алып барбаган негизинде анан борбордук бийликке, мамлекет башчысына, өкмөт башчысына баягы ызаланып жек көргөн адамдар көп болгон экен да. Бүгүнкү күндө биз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши ошол президенттин тапшырмасынын негизинде жөнөкөй коом менен, коомдук уюмдар менен, коомдук уюмдар бул каяктан чыгат? Бул элдин калың катмарынан чыккан каймактар, лидерлер да. Биз ошолор менен жана мамлекеттеги Кабминдин мүчөлөрү менен биргеликте, министрлер менен ортосунда ишкерлер менен бир ортодо көпүрө түзүп, анан ачыктыкты берип атабыз да. Ошонун алкагында элдер мамлекеттин ичинде кандай иштер жүрүп жаткандыгын көрүп жатышат. Буга чейин бизде коомдук уюмдар менен
мамлекеттик институттар ортосунда алака болуп келген эмес. Ошон үчүн ортодо түшүнүксүз иштер болуп, анан баягы төңкөрүш сыяктуу нерселер келип чыккан да. Азыркы учурда эл бүгүнкү антикоррупциялык саясатты баалап жатышат. Анан биз да өзүбүздүн кылып жаткан иштерибиз албетте жегердүү болуп жатканын көрүп атабыз. Эл да ошо баа берип атат да. Мына жакында эле бизде ошо президентибиз, биз ошо президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин башкы катчысы Нуриpa Алиевна өзүңөр билгендей баягы өтө кесипкөй тажрыйбалуу дасыккан адис. Ошол жетекчибиз менен биргеликте 2 жылдын алкагында биз күчтүү мамлекеттик антикоррупциялык стратегиясын жазып чыктык. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, башка мамлекеттерден айырмаланып, биздики 2025-2030 жылдарга 5 жылдык мамлекеттик стратегияны түзүп чыктык. Бул стратегия эмне дегенди көпчүлүгү түшүнүшпөйт, бирок ошону айта кетейин, бул стратегиянын кабыл алышынын алкагында бул мамлекеттеги экономикалык, социалдык акыбал жакшырат. Мамлекеттеги министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө кандайдыр бир деңгээлде тапшырмалар берилет. Мисалы, жылдын акырында ушул натыйжага жетиш керек деген пландар буга чейин болгон эмес негизи. Ошол пландардын баардыгы түптөлүп, мына акыркы 4 жылдан бери жакшы бир натыйжалар болуп атат да. Анткени талап болгондун аркасында жакшы бир жыйынтык келип атат да. Стратегияда ошол нерселер жазылган. Андан сырткары стратегия бул биздин баалуулук деп айтсам болот, мамлекеттин экономикасын. Стратегиянын алкагында бул мамлекеттин дүйнөлүк аренадагы имиджи көтөрүлөт. Бул жакта ошол чет өлкөдөн келген инвесторлордун кепилдиги да каралган да, мисалы. Ошондой эле эгерде кандайдыр бир деңгээлде мамлекетте бир мамлекеттик институт же мамлекеттик бир кызматкер жарандан баягы пара талап кыла турган болсо, ошо параны боюнча маалымат бере турган болсо бизге, аларга дагы кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн баягы куп уялуулугун сактап, анан аларга баягы сый акы берүү боюнча да иштер жазылган да, кыскасычы. Бүгүнкү күндө жыйынтык жаман эмес. Мына ошол антикоррупциялык иштердин алкагында бүгүнкү күндө мамлекетке бир топ миллиарддаган акчалар түшүп атат. Ошонун алкагында мына мамлекеттик ипотекалык компания үйсүз калган жаш үй бүлөлөргө, мугалимдерге, милиционерлерге, врачтарга үйлөр салынып атат. Мамлекеттик кызматкерлерге дагы бир имиджин көтөрүү боюнча жакшы иштер жасалып жатат десем мен жаңылышпайм. Бул нерсеге биздин ошо президентибиздин Садыр Жапаровдун чечкиндүүлүгү болду деп эсептейм да. Анан сиз буга чейин билим берүү тармагында дагы иш алып келгениңизди жакшы билебиз. Анан сиз бул жаатта ушул тармакта дагы коррупциялык аракеттер буга чейин болгону дагы жашыруун эмес да. Анан ушул алкакта кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Бүгүнкү күндө биз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен тыгыз иш алып барып жатабыз. Былтыркы жылдын эсеби боюнча мен жеке өзүм бала бакчаларды барып кыдырып чыккам. Бала бакчаларда көйгөйлөр кандай болуп атат, балдардын тамак ашы кандай болуп атат, балдар биздин келечегибиз дейбиз, аларга кандай кам көрүп атабыз. Ошол бала бакчадагы кызматкерлер, жетекчилер кандай мамиле кылып атат ата энелерге, аларга баягы мындай кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн депчи, мамлекеттен бөлүнгөн акча канчалык деңгээлде жетип атат, ошолордун көйгөйлөрү менен таанышып, анан баягы бала бакчаны келгенде каттаганда ал жактан акча албаш керектиги боюнча маалыматтарды берип, бир топ окууларды жүргүзүп атабыз да. Албетте бүгүнкү күндө билим берүү тармагында көйгөйлөр бар, коррупция бар. Биз ал нерсени танбайбыз, бирок кандайдыр бир деңгээлде акыркы 3 жыл аралыгында бир топ иштер жасалып, натыйжасы жаман эмес. Министрлик деле бул өздөрүнүн кемчиликтерин мойнуна алып, ошонун үстүнөн да иштеп жатышат. Башында айтып өткөндөй эле, ошо билим берүү тармагы бул мамлекеттин стратегиялык багыты. Биз бул багытта көбүрөөк иштерди алып барышыбыз керек. Анткени коомчулук ошол нерсени түшүнүш керек. Эмне үчүн көбүрөөк биз билим берүүгө бөлүп атабыз? Мисалы, антикоррупциялык окутууларды жүргүзүп атабыз да. Акыркы 3 жылдын алкагында биз мамлекетте 100 миңден ашык адамдарга, жарандарга, коомдук уюмдарга, эл аралык уюмдардын колдоосунун алкагында, Азия өнүктүрүү банкынын колдоосунун алкагында дагы Америка, Улуу Британия, Филиппин жана башка мамлекеттерден антикоррупциялык эксперттерди алып келип, бул жакта окутуу иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө ар бир министрлер кабинетинин мүчөсүндө, министрликтерде, өкмөттө
ар бир министрликте коррупциянын маселелерин алдын алуу боюнча өкүлдөр иштейт. Ошол өкүлдөрдүн да билим сабаттуулугун жогорулатуу, кадрдык кризисти жоготуу максатында дагы бүгүнкү күндө эл аралык стандарттарды колдонуу аркылуу алардын билим тажрыйбасын кеңейтип жатабыз да. Ошонун алкагында да мамлекетте күчтүү немелер келе жатат, кадрлар өсүп келе жатат десем болот. Бирок бул нерсе бизге жетишсиз деп эсептейм. Дагы биз башка иштерди да жүргүзүшүбүз керек. Мисалы мектептерде, жождордо ушул боюнча билим берүү министрлигине сунуш кылганбыз. Ар бир жаран кайдыгери болбош керек мамлекетти өнүктүрүүдө. Мисалы бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыз жана ошондой эле улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы кылып жаткан иштери чынын айтканда ат көтөргүс. Бул нерсе албетте менин оюмча эл баалаш керек, өзүнүн эл баасын берет деп ойлойм да келечекте, тарыхта делечи. Анан эгерде биз жакшы жашоону каалайбыз десек, бул жакта бир гана өкмөттүн мүчөлөрү же болбосо мамлекеттик кызматкерлер гана эмес, бул жакта бүтүндөй жапырт калың журт дагы колдошу керек деп эсептейм да. Биз мамлекетте Кыргызстанды Кытайлар же башкалар келип биздикин өнүктүрүп бербейт. Биз өзүбүз өнүктүрүшүбүз керек, бири-бирибизге колдоо көргөзүшүбүз керек, кичине кичпейил болушубуз керек. Ошол нерсени менин оюмча билгенибизде көп иштерге, көп ийгиликтерге жана жетишкендиктерге жетерибизге ишенем да. Ошондой эле биздин өлкөдө мурдагы жылдары баягы жумуш ордуларынын турууда мисалы кадр даярдоодо дагы бир коррупциялык аракеттер бар экенин эч ким тана албайт мурда да. Анан азыр баардыгы конкурстук шартта негизде иш алып барылып атат. Анан ошол жалпы эле ошол коррупциялык багытты, ошол тааныш билиштик жолду жана башка ушундай бир кыргызчылык деп коет го, ушундай бир иштерди токтотуу аракеттерин үчүн кандай иштерди дагы кылышыбыз керек деп ойлойсуз? Сөзсүз түрдө мен сиздин айтканыңызга мен толук кандуу кошулам. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде ушул непотизм багытында, ошол тааныш билиш багытында иштер жүрүп атат. Мисалы эгерде тааныш болсо дагы, эгерде ишти тартып кете албай турган болсо, анда жумуштан алынып атат да. Бирок менин жеке пикиримде биз эл аралык стандарттарды колдонуу аркылуу, мисалы ошол Чыгыш Азия болобу же Европа, Балтика мамлекеттерин карайбызбы, биз ошолордун да бир көп кейстерди ала алабыз деп ойлойм да. Бизге албетте билимдүү, чет тилдеринде эркин суудай сүйлөгөн, патриот жаштарды алып келишибиз керек деп эсептейм өкмөткө бүгүнкү күндө да. Андан сырткары конкурстук негиздерди көбөйтүшүбүз керек. Мисалы анын социалдык акыбалына биз карабашыбыз керек. Бизге меритократия системасын киргизишибиз керек деген пикирдемин да. Меритократия бул жакта ошол жаңы технологияны билген, чет тилдерин эркин билген жана ошондой эле мамлекетине күйгөн адамдар болуш керек да. Ошондо гана бизде чоң өнүгүүлөр болоруна ишенем. Бүгүнкү күндө президентибиздин кадрдык саясаты жаман эмес. Бирок дагы бир мыкты бир деңгээлге чыга аларыбызга мен ишенем да. Ошол нерсеге жетиш үчүн албетте сөзсүз түрдө жаш кадрларды алып келишибиз керек, министрликтерге алып келишибиз керек. Эмне үчүн биз 25-26 жаштагы адамдарды 30 жаштагылар жаш дешибиз керек. Мисалы аларга биз деген мүмкүнчүлүктөрдү беришибиз керек, бир челлендждерди беришибиз керек деп эсептейм да. Жусуп Абдрахманов 25-26 жашында мамлекеттин түптөгөн адамдардан бири болгон да. Мисалы ошон үчүн менин оюмча акыл жаштан асыл таштан дейт. Жаштардан дагы акылдуулар бар деп ойлойм да. Бул кадрдык маселе, бул коррупциядан дагы маанилүү деп ойлойм да. Анткени кадрлар жакшы болсо, анда албетте ал жакта коррупция жок болот, мамлекет өнүккөн деңгээлге чыгат деп ойлойм да. Анан жетекчилер дагы бул кадрдык боюнча болуп атканда жетекчилер дагы эгерде эркин түшүндүрүп, алар билимдүү боло турган болсо, ошол бир мамлекеттик институт алалы, ошол жакта келип сунуштарын берип, демилгелерин берип, идеясын бере турган болсо, тескерисинче аларды мындай жазалабай, аларга колдоо көргөзүш керек деп ойлойм да. Анан бизде ошол сабатсыз кээ бир кадрлардын болгондугунун айынан, мисалы коррупция болуп атат, мисалы. Анан баягы коллективде бюрократиялык көз караштар болуп атат, мисалы. Бул сабатсыздардын иши да. Ошон үчүн ушул нерсени жоготуш үчүн албетте биз көбүрөөк кадрдык саясатка да көңүл бөлүшүбүз керек. Бирок президентибиз бул багытта деле четте калбай, эл үмүтү стипендиялык программасын түптөп,
ошонун алкагында ар бир ошол топ 100 университетке кирген жарандарды чет өлкөгө жиберип атат. Мына алдыңкысы Гарвардтан бүтүп атышат мисалы. Азыр Колумбийский университетке өткөндөр бар. Бир топ дүйнөнүн мен деген мамлекеттеринде окуп атышат. Бул биз үчүн сыймык. Бул кадрдык саясат багытында жакшы жышан болду. Биз ушул багытта да көбүрөөк иштерди жүргүзүшүбүз керек деп ойлойм да. Алдыңкы 10 жылдыкта Кыргызстандын мындай өнүгүү тарыхы дагы мындан ары дагы жакшы болуш үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керек деп ойлойсуз? Андан тышкары бүгүн кыргыз жаштарынын ичинде 18-17 жаштагы жаштар уже мындай бир билимдүү жаштар дагы бар. Арбын алды мурда миллиондорду айландырган адамдар мурда кары картаң деген түшүнүктөр болсо, азыр ал нерсе жашарды да. Анткени ошо интернеттин өнүгүүсү менен дейбизби, же коомдун бир алдыга жолуусу менен айтор ушундай бир себептердин натыйжасында бир ийгилик жараткан жарандарыбыз дагы, жаштарыбыз да арбында. Анан ушул жаштарга дагы өлкө кандай көңүл бурушу керек деп ойлойсуз? Менин биринчи сурооңузга ошо алдыңкы 10 жылдыкта ошо Кыргызстан кандай нукта кетет деп атпайсызбы? Менин оюмча бүгүнкү саясат ушул багытта жүрө турган болсо, тынбай абдан жакшы бир жыйынтыктарга жетебиз. Бирок башында айтып өткөндөй кадрдык саясаттар дагы алмаштырышыбыз керек деп ойлойм да, кадрдык жааттан. Ошондой эле жарандар билимдүүлүккө умтулушу керек деп ойлойм. Мисалы, айылда дыйкан болсо да айына 1-2 китеп окуганды билиш керек деп ойлойм да. Анан бүгүнкү күндө той топур менен эле адамдар чектелип калбастан, бир гана өздөрүнүн балдарын гана окутпастан, өздөрүнүн да ата энелери окутуш керек деп ойлойм да. Коомдун өнүгүүсү бул жөнөкөй жарандардан да көз каранды да. Себеби дегенде эртеңки күнү шайлоо боло турган болсо, шайлоо процессинде дагы билимдүү адамдар келип, жөнөкөй жаран болсо дагы өздөрүнүн добушун сатпай, ак ниет менен, адилеттүүлүк менен бере турган болсо, анда ал жакта албетте сөзсүз түрдө жакшы адамдар келет да мисалы. Алдамчылар келбейт мисалы. Ошого байланыштуу биз ушул багытта жарандардын өнүгүүсү, self development, өзүн өнүктүрүүсүн биз ошол багытта бир көзөмөлгө алышыбыз керек деп ойлойм да. Анан мамлекет тарабынан дагы кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек мисалы. Жаңыча өзгөчө парктарды түзүп берели. Ошол парктарда китепканалар болсун, же мамлекетке бир чоң бир китепкана курулуш керек. Ар бир областтарда китепканалар курулуш керек, заманбап багытта дегеним да. Ошондо адамдардын баягы руханий жактан дагы жан дүйнөсүн да жаңырта алабыз деп ойлойм да. Ал эми сиз айткандай бүгүнкү күндө ишкерлердин жанагы өнүгүп жаткан бизнестердин башында бул көбүнчө жаштар турат. Анан жаштардын потенциалы албетте чоң. Бүгүнкү күндө ишкерлердин жашы бир топ эле жашарды, мамлекеттик кызматкерлердин чоң кызматтагы жарандардын дагы жашы менин оюмча жашарды деп ойлойм. Ошого биз туура көз караш менен иштешибиз керек. Себеби дегенде глобализация, аламдашуу заманында технология өнүгүп атат мисалы. Ошого байланыштуу технологиянын тилин билгендер, чет тилдерин билгендер, идеяга бай адамдар, элдин көз карашын туура түшүнгөндөр, коммуникацияны билгендер мамлекеттик кызматка келип атпайбы жаштарчы? Менин оюмча алар да биз үчүн мындай жакшы бир мисал да, англис тилинен айтканда bright example да биз үчүн. Яркий пример болуп атат. Анан ошого байланыштуу мамлекет ошондой жарандарга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек мисалы. Кандай мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек? Мисалы, анын таанышы жок, туурабы? Таанышы жок. Конкурстан өтүп келди жогорку балл менен мисалы. Жаңы бир мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы бир кызматтарды берсин мисалы. Мен өзүм деле 3 жолу мамлекеттик конкурстан өтүп, жогорку балл менен өткөм да. Мисалы, тааныш билиш деген нерсе болгон эмес менде. Ошо конкурстун алкагында өзүмдүн дараметимди, билим, тажрыйбамды колдонуу аркылуу бүгүнкү күндө ушул кызматта иштеп жатам десем жаңылышпайм. Бирок бизге колдоо керек, чынын айтканда. Биз мамлекетке жаштар көп мүмкүнчүлүктөрдү жана көп өнүгүүлөрдү жана ошондой эле көп пайдаларды алып келе аларыбызга мен ишенем да. Мамлекет тарабынан, мамлекет башчы тарабынан албетте колдоо болуп атат, бирок дагы анын баягы тааныш билиштик бюрократиялык көз караштарды дагы түп тамырынан жоготушубуз керек да. Ошондо бизде туура кадрдык саясат жүрөт деп ойлойм буюрса. Бизге убакыт бөлүп, маек куруп бергениңизге сизге чоң рахмат айтабыз.